Бұл көйгөй біздің ысык көлүбүз. Ысык көлдүн деңгели ылдый түшүп кетип, экобаланс бузулуп, климатта бузулуп атат. Ошол көйгөйдү көтөрүп туруп уш жерде Садыр Нуркожоевичке кайрылып атам. Суу деңгээлин көтөрүш үчүн срочно каркыра суусун түптүн суусуна кошуп көлгө куюш керек. Ысык көл биосфералык аймак болгондон кийин, ошондой макам алгандан кийин, ошо жерге ырбачынын кире бериш жеринде экопост курулган. Экопост азыр иштебей жатат. Ысык көл үчүн, экология үчүн кирген машинелерден 40 сом болобу, 50 сом болобу, ошо ысык көл үчүн таштап кетиш керек. Ошону кайра иштетиш керек. Экология акыбалы ысык көлдүкү өтө кыйын. Ичи дагы, сырты дагы, жеги дагы, аймагы дагы экологиялык стандартка лайык эмес. Жана ошондой эле туризмди өнүктүргөнгө жана ошол туризмге стандартка туура келбей атат.